Assalamu alaikum, урматтуу жердештер. Бүгүн 4-июнь 2022 жыл. Эсиңиздерде болсо, будан бир нече күн мурун ушул Айнура эженин жерге муктаж экенин өзүңүздөр көргөнсүздөр. Жете аласы бар. Бишкек шаарында ушул тиргичилик кылып, азыркы күндө бала чакасын багып жүргөн чагы. Анан мага атайын социалдык түйүндөрдөн кайрылып, мен ушул өзүмдүн жардамын кылып, мен бүгүн жалпы сиздерге да маалымат иретинде айткым келет. Айнура эженикине окшош тагдырлар бүгүн дагы көп. Бул деген чындыгында ушу жерге жетпей, же болбосо ушундай жашоо менен күрөшүп келаткан мынакей жесир аял болуп эсептелинет. Ушу күйөөсү өтүп кеткен жете аласы бар, мына ушундай көп үй бүлөлүүлөр бар. Сиздерге маалымат иретинде айткым келет. Мынакей биз атайын тийиштүү документтерин баарын чогултуп, атайын мага ишеним катынын негизинде Айнура эженин бүгүн Токтогул шаарынын ошо турак жай курууга атайын кезекке тургуздук. Сиздерге айтарым, жакында 8-июнда президент Садыр Жапаров Токтогул шаарына, негизи эле Токтогул районуна келет. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жерге муктаж адамдар күндөн күн саналып өсүп да атат, буга чейин да көп болгон. Ошондуктан баарыңыздар шаардык мэриянын кеңсесине келип, жер алуу үчүн кезекке туруңуздар. Баарыңыздар чакырам, кезекке туруңуздар. Анткени биздин райондун, биздин шаардын укугу болуп көрбөгөндөй тебеленген. Мына бунун жемиши Айнура эже деп, же болбосо өзүмдү деле айтсам болот. Өзүм десем туура болот да. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Мына бүгүнкү күндө Айнура эже 2022 жылдын 25 майында Токтогул шаарынын О Коргол көчөсүнүн номер 17 үйдө жашаган тургуну Кыргызбаевага арыз менен кайрылгансыз. Кыргызбаева Айнура Шабдановна турак жай салууга жер участок алуу үчүн азыркы учурда 1071 катарда кезекте турат дейт. Көрдүңүздөр, ушундай атайын мынакей жоопторду алып, атайын ушул ал жакта да компьютердук база болот, жакында ошого дагы кирип жатат. Кириңиздер баарыңыздар, келиңиздер, убактыңыздарды уткуруп ошол жерге туруңуздар. Мына президент келсе дагы сиздер ушул талапты коюңуздар, баарыңыздар чыгып. Мына жер жок, канча деген үй бүлө мамлекеттин сыртында, мына мамлекеттин ар кайсы бурчунда Токтогулдук эле биздин жердештерибиз ушундай жерге жетпей, аягында ушу жер үчүн эмгектенип, жашоосун тобокелге салып, ушул үй бүлөсүнөн алыс болуп, өмүрүн берип, ушул 4 чарчы жерге жетип, аны үй куруп, мына ушунтип эле биздин жашоолор уланып жатат. Ошондуктан Айнура эже, сизди куттуктайм. Катар жерге турдуңуз. Эми шаарыбызда азырынча жер жок, бирок мына катта жооп бергенде жаңы жол айыл өкмөтүнөн жакында жер берилип калышы мүмкүн Токтогул шаарынын тургундарына. Мына ошондо сиз кезекке турасыз. Андан сырткары ал жакта комиссиялык кароолор да болот. Баягы кээ бир адамдар кыргызча жалпак тил менен айтайынчы, жутанып 2ден 3дөн жер алам дегендер болушу мүмкүн. Чыныгы муктаждар болот, жесир аялдар болот, майып монжулар болот. Ошолор алдыңкы саппашына турат дагы, анан комиссия иликтеп 1071 ордуңуз алдыга жылышы мүмкүн. Ошондой. Бирок Кудай буйрса азыр ушул биринчи кадамды кылдык. Ушул жерге жетип калсаңыз, мен аябай сүйүнөм. Сиздин ушул жетип алгаңыздын бир баласы ушул жака үй куруп калса, андан да жакшы болот. Куттуктайм. Мен сиздер менен байланышта болом. Эгерде юридикалык жардамдар керек болсо, мен азыр алдына бардыгын түшүнүктүү кылып сиздерге жазып коем. Кайсыл документтерди чогултасыз, кайсыл жака тапшырасыздар. Колуман келишинче, убактым болушунча жооп берип турам. Жер алыңыздар, жерге кезекке туруңуздар. Азыр 1000 болсо эч нерсе эмес, 4000 болуп да туруңуздар. Буну биз мамлекеттик деңгээлде маселени көтөрөбүз. Сак саламат болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун.